Altındı dağılım alıstan, ayrımdan çocuğum barıştan. Alpamıştan Ermanas'tan. Türk dünyasında tanımал belgilүү muzыкант, композитор, ырчы Ирфан Гүрдал көп өнөрдүн ээси. Ал обон жазат. Түрк калктарынын музыкасын изилдейт. Анан дагы музыкалык аспаптарды өз колу менен жасайт. Түрк дүйнөсүндөгү ат оюндары да анын сүйгөн адистиги. Ат үстүндө жаатуу өнөр менен алектенет. Анын ушунча талантынын жаралышына боордош элдердин тек гана музыкасы эмес, маданияты, салты, тарыхы, бир туугандыгы себеп болгон. Tarih boyunca birbirimizden ayrı kaldığımız için kendi müziklerimiz belli bir gelişme gösteriyor. Тарых бою бири-бирибизден бөлөк калганыбыз үчүн музыкаларыбыз белгилүү бир айырмачылык көрсөтөт. Туркиядагы түрктөрдөн кыргыз бир туугандарыбыз 100 жылдар бою бири-биринен алыс жашашты. Ал мезгилдерде Туркияда башка бир музыкалар чыкты. Бирок булардын тамырында, принциптеринде бирдик бар. Бул биримдик ортого чыгышы керек. Айырмачылыгынын бир башка себеби да чөйрөбүздөгү маданияттын таасирлери. Тагыраак айтканда биздин Туркияда Иран, Араб, Европа музыкасынын таасири бар. Ал эми Кыргызстанга келгенибизде тарых боюнча карасак, уйгур музыкасынын кыргыздар Сибирия тараптан келгендиги үчүн ал жерден алып келген музыканын таасири болгондур. Бул сыяктуу таасирлер жана айырмаларды ортого коюп жатам. Boyunca bakarsak biraz çevre kültürlerin belki etkisi burada başkadır. Uygur müziğinin etkisi olmuştur. Ирфан Гүрдалдын Кыргызстанда белгилүү болушу Булбулум ырынан башталат. Эсиңиздерде болсо, ал Түркиядагы ТРТ Аваз телеканалында бул кыргыз ырын чеберчилик менен аткаргандыгы социалдык тармактарга тарап, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон эле. Bulbulum ay, bulukkan kurgurum ay. Bul geçte ünün basbay, buluktun mege munçay. Bulbulum bulbulum ay, bulbulum bulukkan kurgurum Түрк дүйнөсүндөгү ар тараптуу талантты интернет аркылуу гана көрүп жүргөн болсоңуздар, эми ал Бишкекке келип, Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинде ага окутуучу болуп, студенттерге билим берип, кыргыз музыкасын, элдик ырларын изилдеп жатат. Ал мурун эле түрк элдеринин маданиятына, өзгөчө музыкасына дилгирленип келген болсо, учурда кыргыз дүйнөсүн дагы жакындан тааныганын айтат. Manas Üniversitesi'nin rektörü hocamız Alparslan Ceylan beni buraya davet etti. Манас университетинин ректору Алпарсан Жейлан мени бул жака иштейсизби деп чакырды. Мен да абдан жакшы кабыл алдым. Анткени буга чейин түрк дүйнөсүнүн музыкасы менен алектенгендигим үчүн түрк дүйнөсүнүн ичинде болуш керек деп ойлойм. 2022-жылдын 4-айында келдим. Көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүндө ага окутуучу болуп иштеп баштадым. Чыгармачылыгыма бул жерде болуу албетте таасир этти. Мен түрк дүйнөсүнүн музыка маданиятын студенттерге да үйрөтүү үчүн келдим. Өзбек, казак, кыргыз, уйгур, түрк бир тууган калкыбыздын музыкасын түшүндүрүп, үйрөтүп жатам. Алар менен чогуу программаларды даярдап, концерттерди өткөрүүдөбүз. Мен аларга пайдам болду деп ойлойм. Алардын да мага пайдасы бар. Анткени бул аймактардын музыкасын деталдуу бир калыпта үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн таптым. Менин чыгармачылыгым, обончулугум биринчи кезекте эмес, экинчи планда. Менин ааламым түрк дүйнөсү музыкасы, ар бир элдин жердин салтын изилдөө жана аны ортого чыгаруу. Муну да өзүмдүн аткаруумда көрсөтүү. Мындан башка обончулугум да бар. Бул ар дайым эле боло бербейт. Кыргызстанга келгенден кийин чыгармачылыгым бир аз четте калды. Эң башкысы бул жерде салттуу музыканы изилдөө менен алек болуп жатам. Бул жакта Кыргызстан башында болуп, бул чөйрөдөгү башка өлкөлөрдүн Казакстан, Өзбекстан, Чыгыш Түркстан, уйгур музыкаларына бир аз дагы жакын болууга мүмкүнчүлүгүм бар. Казакстанга да барып келдим. Бул аймактарда оркестрди изилдеп жатам. Кыргыз калк музыкасынын мотивтерин, сырларын, принциптерин изилдөөдөмүн. Бир музыканы укканыбызда бул кыргыз, бул өзбек музыкасы дегенибизге эмне себеп болуп жатат? Буларды ортого чыгаруу, буларды жазуу керектигин ойлонуудамын. Учурда бул багытта иштеп келем. Түркия түрктөрү менен Борбор Азия калкы бири-бирине 100 жылдан бери алыс калгандыктан, алардын музыкасында өз чөйрөлөрүнө жараша айырма болгону менен тамыры, негизи бир дейт ал. Biraz notalarla anlatılması gereken bir şey. Бул бир аз ноталар менен түшүндүрө турган нерсе.
ноталарды көрсөтүш керек, макалаларды жазыш зарыл. Бирок орток музыканы белгилей турган деталдар нинлелер, башкача айтканда бешик ырлар, жоктоо ырлары, кошоктор. Ушул сыяктуу калк музыкаларынан биз орток мотивтерди табышыбыз мүмкүн. Алардан чыгат. Андан кийинки замандагы чыгармалар бир аз башкача заманбап музыкалар, бирок Жарамазан, бешик ырлары сыяктуу ырлар бизге орток музыканы көрсөтөт. Менден башка да изилдегендер алардын жазган китептери, макалалары да бар. Убакыт болгондо окуп жатам. Бири менин тааныган адамым музыколог Януш Сибош. Ал Венгриядан Кыргызстанга келип иштеп, кыргыз музыкасы тууралуу мыкты китеп жазды. Мен дагы жазам. 1-2 жылда бүтөт буюрса. Жалпы түрк дүйнөсүнө жазуудамын. Кыргыз музыка изилдөөчүлөрүнөн бардыр, бирок мен азырынча алар менен көрүшө элекмин. Müziği, tabii Kırgız müziği deyince genel Kırgız müziğini kastetmiyorum. Kırgız'ın eldik müzikalarından bahsediyorum, halk müziğinden bahsediyorum. Benim için kızık. Кыргыз музыкасы албетте жалпы музыка тууралуу айткан жокмун, бир гана элдик ырлар. Мен үчүн кызык, аларды сүйөм, өзүм да ырдап жүрөм. Ырдаган ырларымда кыргыз калкына жагып жатканын социалдык түйүндөрдөн көрүп жатам. Кыргыздар сыяктуу ырдаганга аракет кылып жатам. Азырынча абдан мыкты болгон жок, бирок эң жакшы болот деп ойлоймун. Комузум да var, аны да чертем. Komuz Türk dünyasında çalgılar içerisinde özel bir çalgı. Çünkü Türk dünyasının diğer bölgelerindeki bu çertmeli çalgıların çoğu iki kıllı. Dutar, dombra gibi çalgıların hepsi iki kıllı. Komuz üç kıllı. Türkiye'nin de bizim bağlama dediğimiz ya da saz dediğimiz çalgı da üç kıllı. Dolayısıyla bu bakımdan Türkiye ile bir akrabalık gösteriyor. Композитор Кыргызстанга келгенден бери 2 ирет жеке концертин коюп, ал көрүүчүлөр тарабынан жогору бааланды. Анда байыркы ата-бабалар тарыхынын ыргактары бар ekendигин belgileşет. Devlet sanatçımız İrfan hocamız Türkiye'nin en kıymetli sanatçılarından biridir. Türk dünyasının ырчысы Ирфан окутуучубуз Түркиянын эң барктуу артисттеринин бири. Өзүбүз көргөндөй бүгүн концертте түрк дүйнөсүнүн ар биринен ырларды аткарды. Мындай ырчылар абдан сейрек. Биздин чакыруубузду кабыл алып келди. Азыр Орто Азиянын борборунда Теңиртоонун этегинде студенттерге билим жана концерт да берип келет. Концерттер менен бизге жакшы маанай тартуулайт. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол эле учурда түрк музыкасынын бир гана сөздөрдөн жана аспаптардан турбагандыгын, анда бир тарых жаткандыгын, тарыхты багып келе жаткандыгын бизге түшүндүрө, үйрөтө, жалпы түрк дүйнөсүн кыдыртты. Bir tarih yattığını, tarihi beslediğini, Türk dünyasındaki muzikaların ар кыл жанрындагы ырларын менен биздин угуучуларды тааныштырып, өзүнчө бир таржымалын, тарыхын кошо айтып, 1,5 сааттын ичинде абдан жакшы көрүнүктүү, жүрөккө кала турган бир сонун концерт берди. Өзгөчөлүгү ошол замандын музыкасын ошол калыбына бузбай туруп, азыркы заманбап кылып өзгөртүүбөй, ошол башында чыккан боюнча так аткарып келгени ошо биздин угуучулар үчүн абдан өтө керектүү нерсе да. Архивден сыяктуу да, архивге катылган материал сыяктуу.
burada bu konseri veriyor olmak çok önemli. Бул жерде болуу, бул концертти өткөрө билүү абдан маанилүү. Анткени биз жаш кезибизден бул күнгө чейин түрк дүйнөсү деп келген инсандарданбыз. Туркиядан алыс жашаган түрктөргө сагыныч менен чоңойдук. Бүгүн жаратканга шүгүр кылып жатам. Бул жерде Кыргызстанда бир туугандарыбыз менен чогуубуз. Алар менен бирдикте концерттерди коюп атабыз. Бул сыймыктанчу, бактылуу кылуучу нерсе. Teyiz ve onlarla birlikte konserler yapabiliyoruz. Bu benim için çok gurur verici, çok mutluluk verici bir şey. Merhabalar kızlar. Окутуп жаткан студенттерине өзгөчө көңүл бурат. Аларга музыка боюнча сабак гана бербестен ырдоого үйрөтүүдө. Болгондо да элдик эзелки ырлардан обон создурат. Аларды ырдоо чеберчилигине шыктандырып, өзүнүн жеке концертинде сахнага да алып чыккан. Benden önce gelip yıllardır burada çalışan. Менден мурда келип бул жерде иштеген туркиялык мугалимдер да бар. Фатих Эрен, Нежип Илган, Gökhan Ösal сыяктуулар. Мен келгенден кийин алар менен чогуу ансамбль түзүп концерт бердик. Ал концерттерде түрк дүйнөсү музыкаларынан үлгүлөрүн көрсөттүк. Алар өтө таланттуу, жөндөмдүү музыканттар. Алар менен биргеликте жакшы иштерди жасап жатабыз. Бул жакында эле койгон концертибизде менин түрк дүйнөсүнөн ырларды үйрөткөн студенттерим да сахнага чыкты. Алар хор ырдашты. Көрүүчүлөргө да абдан жакты. Ürettiğim öğrencilerim de çıktı. Оңой жана жеңил нота жазганы үйрөттү. Мындайча айтканда биз ойлонуп, кантип шашпай жазбай, ылдам жазганды үйрөндүк. Биз ушул группалаштарыбыз менен кошо Ирфан агайыбызды аябай жакшы көрөбүз, анткени бизге аябай сылык, сүйүктүү мамиледе. Сабактарды түздөн-түз үйрөтпөй, тамашаларды да кошуп, бизге жеткиликтүү кылып үйрөтөт. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl 100. yılı. Түркия Республикасынын быйыл 100 жылдыгы. Буга карата түрк дүйнөсүнүн музыкалары ырларынан турган бир альбом даярдап жатабыз. Урматтуу кесиптешим Нежип Илгин аранжировкаларын жасады, топтоду. Анын аспаптары менен жаздык. Мен да инструменттерди черттим жана ырдадым. Аткаруучу менмин. Бул альбомда бир канча ай аралыгында чыгат. Бир престиждүү альбом катары ректорлук тарабынан жакында басылат. Анда түрк дүйнөсүнүн бир нече аймактарынан 12 чыгарма бар. Кыргызчадан бирөө, өзбекче, крым, уйгур, башкырт, татарча, Туркиядан бар. Экөө да менин обондорумдан. Albümde Türk dünyasının birçok bölgesinden 12 eser var. Ырчынын музыка дүйнөсүндөгү ордун, өзгөчөлүгүн кесиптештери сыймыктануу менен белгилешти. Анын чыныгы профессионал экенин айтышат. Мыкты адамдык сапаттары, бийик маданияты, мамилесин билдиришти. Биздин факультетке келгени бир жыл айланбай бул кишинин абдан көп пайдасы тип атат. Факультеттин өзүбүздүн иш-чарасында андан сырткардагы тематикалык концерттер болот бизде. Ошонун баарына Гурдал активдүү катышат. Биз ушу чогуу иштешебиз. Мындай жакшы өз кесибин жакшы билген, өз кесибинде өркүндөтө билген, башкаларга үйрөтө билген өтө маданияттуу жигит, өтө маданияттуу. Биздин факультетибиздеги мугалимдердин арасында аброю да чоң. Элге кылган мамилеси, жүрүм туруму, студенттерибизге кылган мамилеси, сахнада өзүн алып жүрүү, башка да бир нерселерге мындай жулунбай, биздин өзүбүздүн университеттин закондоруна баш ийген бир жашынакай ийменчиктүү, абдан тажрыйбалуу ырчы деп айткым келет да, адамгерчилиги абдан бийик. Türk dünyası bir gönül coğrafyasıdır, kültür coğrafyasıdır. Bu kültürü oluşturan en önemli ögelerinden biri de tabii ki müziktir. Түрк дүйнөсү бул көңүл жана маданият өрөөнү. Ал эми музыка болсо анын эң маанилүү аймагынын бири. Музыка дегенде албетте эң алгач түрк дүйнөсү эсибизге келет. Түрк дүйнөсүнүн музыкасынын эң белгилүү өкүлдөрүнүн бири да Ирфан Гурдал.
Өзү Түркияда таанымал болгонундай эле Орто Азияда да таанымал музыка изилдөөчү катарында чыгууда. Манас университетинде иштөө мүмкүнчүлүгүн тапты. Бирок жумуштан тышкары аны Түркиядан эле билчүбүз, ырларын укчубуз. Албетте, бул жакта дагы түрк дүйнөсүнүн музыкасынын изилдөөчү катары дагы бир өзгөчөлүгүн ачып жатат. Бул маанинде да анын өзгөчө бир музыкант болгонун белгилегибиз келет. Мугалим катары студенттерине эң мыкты бир ыкма менен билим берүүдө, музыка дүйнөсүндөгү билимин, артыкча Маданият министрлигинде иштеп тургандагы тажрыйбасын бул жака колдонуп жатат. Муну менен университетке, түрк дүйнөсүнө чоң салым кошуп жаткандыгын айткыбыз келет. Албетте, түрк дүйнөсү дегенибизде маданиятты курган таштарды, искусство адамдары тизет. Ирфан Гүрдал да куруучулардын эң белгилүүлөрүнүн бири. Deneyimlerini, özellikle Kültür Bakanlığı sürecindeki edindiği bilgi birikimlerini buralara aktarmakta. Talantlı adam, ayabay virmetelni adam, işinde ayabay jakşı göröt, enstrümanlarında ayabay jakşı göröt, ünü ayabay taza, ayabay jakşı ırdayıt. Misal kaysı eldin ırı olsa, al karakter menen ırdayıt. Otantik müzikandı, müziktin otantik emesine, imaratına ayabay gönül burgan kişi. Bir çıkartma yazganda onun kaysı karakterde bolgonundu. Kaysı sözlerin al müzikanın karakterine jakın bolgonundu. Bularda bilgen kişi. Misal 100 kişi ırdasa içinden İrfan Agaydın ünü aspapı bilinet. Sebebi bir tarzı bir stili var. Bir ünün sveti var. Bir kakaları var. O şonluktan başkaca ayabay ilgilikli adam. Ирфан Гүрдал түрк элдеринин музыкалык аспаптарын өз колу менен жасайт. Бул шыгы да аны түрк дүйнөсүнүн музыкасына болгон сүйүүсүнөн, кыргыз, казак, өзбек, түрк жана башка бир катар улуттук аспаптардын сырын изилдөө менен аларды өзү жаратып баштаган. Atındı dağdan ıstan, ayrımdan çocuğum barıştan. Aşıklık otu güzüm, ansayına çalışkan. Ey Өнөрүңүз жөнүндө-чү ушул комуз чапкан дегенде ага эмне үчүн илгилендиңиз? Неден öyle? Yok. Sadece oynamadan mı bu enstrümantal? Onun çıkışına da bakıyorsunuz. Aslında başlangıçta bu iş yokluktan oldu. Музыкалык аспаптарды жасап калуубуз бул жоктуктан болду. 80-жылдарда Советтер Союзу мезгилинде түрк дүйнөсүнүн музыкалык инструменттерин Туркияда табууга мүмкүнчүлүк жок болчу. Биз алгач домбура жасадык. Дутар, кыяк, комуз, кыл кыякта. Буларды чабууда мен үчүн ышкыбоздук болду. Үйүмдүн астыңкы кабатында устаканам бар. Ал жерде түрк дүйнөсүнүн аспаптарын жасайм. Коллекциям бар. Önce yapmaya başladık. Bizim bir projemiz daha var. Bu Manas Üniversitesi bünyesinde bir müzik aletleri, asbapları caso için ustakana kurmak. Биздин бир долбоорубуз дагы бар. Бул Манас университети менен бирдикте музыкалык аспаптарды жасоо үчүн устакана куруу. Бул ишибиз да акырында ишке ашууда. Бул көркөм өнөр факультетинин ичинде бир устакана ачып, ошол жерде түрк дүйнөсүнүн музыкалык аспаптарын биз өзүбүз жасайлы деп ойлонуп турабыз. Кыргыздын кыл кыягы, жыгач комузу, ооз комузу, чоору, буларды ошондой эле домбура, дутар, тар сыяктуу түрк дүйнөсүнүн инструменттерин да жасайбыз.
Булардын натыйжасында балким бир түрк дүйнөсү музыкалык аспаптары музейин да ачабыз. Устаканабыз иштей баштагандан кийин бул жердеги үйрөнгүсү келген студенттерге үйрөтөбүз. Ошондой эле кыргыз усталарын да чакырып, түрк дүйнөсүнүн музыкалык аспаптарын, мисалы түрк багламасын, Азербайжан аспабын кандай жасалат мен көрсөтөм. Анткени бул иштерди мен жакшы билем. Bir Türk Dünyası enstrüman müzesi de oluşturabiliriz. Ирфан Гүрдал ат үстүндө жаа атуу өнөрүнүн чебери. Муну түркчө атлы окчулук дешет. Мындан бул ырчылыктан башка дагы өнөрүбүз бар да. Бул ат үстүндө жаа тартуу деген өнөр. Ушул өнөрдү каяктан баштап калдыңыз, эмне болуп бул өнөргө байланып калдыңыз эле? Ben birinci ошону атайын, жалгыз жаа атуу эмес, Türk dünyasının Muğdaki kültürünün, madaniyatının hem ne бар болсо мага кызык. Түрк дүйнөсүнүн музыкасы менен иштеп атсам, анын сөзсүз түрдө арты бар болот. Анын чыгышына көп себептер бар. Мисалы, социалдык, психологиялык себептер бар. Булар бүтүндөй маданият. Буларды билбесең, музыканы да биле албайсың. Бир нерсени туура түшүнүш үчүн анын айланасында эмне бар деп кароо керек. Түрк музыкасы да түрк маданиятынан, ат маданиятынан келип чыккан. Ошондуктан мен атчылык маданиятына да кызыктым. Менин алгачкы альбомум да ат тууралуу ырлардан куралган. Андан соң атка кызыгуум арта баштады. Бир ат сатып алгам. Аны менен кошо түрк атчылыгынын ичинде болуп сезе баштадым. Андан кийин ат үстүндө жаа атууну баштадым. Кийин бир клуб түздүм. Туркияда бул ишти алгачкы кургандардын биримин. Ат спортун өнүктүрдүк. Дүйнө Түркия чемпиондору чыкты. Түрк дүйнөсүндө ат адамдын канаты деген сөз бар эмеспи? Түркмөндөр этең менен турганда атаңды көр, андан кийин атыңды көр дешет. Ат башка жаныбарлардан башкача. Ат үй бүлө мүчөсү. Бир жагынан маданият менен байланышта. Etmeye başladım. Ondan sonra atlı okçuluk diyoruz biz. Okçuluk, jaa atуу. Okçuluğa başladım. Музыканын нагыз кесипкөйү үй бүлөсү да анын чыгармачылыгына көңүл буруп, колдоо көрсөтүп турарын айтат. Мына сиздин ушунча өнөрүңүз бар да, бир канча жигитке 70 өнөр аздык кылат деп коет. Анан ушул өнөрлөрүңүз сиздин балдарыңызга да өтүп жатабы, аларга үйрөтүп атасызбы? Же тубаса деле балким таланттуу болгондур дейм да. Benim 3 balam var. 2 kız bir oğul. Talantlılar. Müzikada talantları var. Yok, müzikal olgan yok. Kızların birisi gitar, birisi piyanoda biraz oynuyor, biraz çalıyorlar. Oğlum çok ilgili değil. Ama hepsi de, Cubayım da, baldarım da müzikanı yaxşı görüp. Ben bir müzikacı jasasam, birinci onlar olup kritik kılat. Benim için birinci kritik onların söyledikleri. Ondan sonra insanlara çıkartıyorum. Алар менен мында бир ырды аткарган же ансамбль болуп чогуу аткаргандарыңыздар барбы? Anlamadım. Бир берабер mesela bir şarkı söylediğiniz, bir ansambl olarak yaptığınız bir şey var mı? Var, yaptığım küçük denemeler var. Hatta Бар, кыска ырлар. Аларды социалдык тармактарда жарыялаганбыз. Балдарым, жээним менен ырдаганбыз. Албетте профессионал эмес. Кызыгуулары бар, музыканы сүйүшөт. Бул темада маданияты жакшы. Türkiye'ye barıp gelip жатасыз. Бирок ал жакты эңсеп атасызбы, сагынып атасызбы, кандай болот? Sağınam elbette. Benim ailem orada. Сагынам албетте. Менин үй бүлөм, балдарым ошол жакта. Бирок аларды сагынып атам деп бул жакта да кайгырып жатып калган жокмун. Бул жерде менин активдүү бир жашоом бар. Иш абдан көп. Студенттерим, концерттерим бар. Жаңы адамдар, искусство адамдары менен аз-аздан таанышып жатам. Бул да менин өнүгүүмө себеп болууда. Tanışıyorum. Bir sanat çevresiyle yavaş yavaş tanışmaya başlıyorum. Түрк дүйнөсүнүн маданиятына чоң салым кошуп, кызмат кылып жаткан Адис түрк калктары жөнүндөгү түшүнүктүү. Тээ бала кезинен эле чоңдордун айткандары кулактарына күмүш сырга болгонун эскерет. Сиз түрк дүйнөсүнө тиешелүү мына өзүңүздүн колуңуздан келгенин маданият жактан изилдеп баардыгына кызыгып жатасыз да. Анан ушул түрк дүйнөсүн сүйүү, түрк дүйнөсүнүн
кызыгуу, көп нерселерди ача билүү дегендер кайдан келди сизге? Bu biraz bizim eğitimimizden gelen bir şey aslında. Çocukluğumuzdan itibaren biz Türkiye'nin dışında bizim akrabalarımız var, virtuoganlarımız var diye biliyorduk. Бул билимибизден келип чыкты. Бала кезибизде биздин башка да бир туугандарыбыз бар деп билчүбүз. Мындан мурун да Мустафа Кемал Ататүрктүн жол көрсөткөн сөздөрү бар. Советтер биримдиги бир күнү ыдырайт. Ал жакта биздин боордошторубуз бар. Аларга биз түрк эли катары даяр болушубуз керек деген сөздөрүн жаттап чоңойдук. Анан дагы биз ошол убакта эле бир сагыныч, кусалык сезчүбүз. Туркиянын тышындагы түрктөр менен байланышыбыз жок болчу. Бар болгонун билип, туюп, алардын маданиятында Туркияда таанычубуз. Биздин кызыгуубуз ушинтип башталды. Мен музыкада алгач элдик кырлардан баштадым. Кийинчерээк Туркияга көчүп келген казактар, өзбектерден музыкасын үйрөнүп пайдаландык. Менин устатым да афганистандык түрктөрдүн бири болчу. Университетте окуп жүргөндө аны менен таанышкам. Ал менен чогуу көп иштерди кылдык. Андан кийин да кызыгуум кеңейди. Ama varlıklarını biliyorduk. Onların kültürlerini Türkiye'de tanıtmaya da çalışıyorduk. Ирфан Гүрдалдын Кыргызстанга келгенине 1 жылдан ашып калды. Албетте, өлкө эл тууралуу айтпай кеткен жок. Бул Кыргызстанга көнүп калдым, жакшы болуп атат деп атасыз да, бирок кандайча, мисалы, Түркия менен окшоштугу, түрктөр менен окшоштугу барбы, кыргыздардын айырмачылыгы барбы, ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Okşoştuğu menen ayırmacılığı sözü için benim söyleyeceğim bir şey var. Окшоштугу менен айырмачылыгы жөнүндө мен айта турган бир нерсе бар. Түрк дүйнөсүнүн орток маданиятын сүйлөшкөнүбүздө дайыма эмне сыяктуу орток тараптарыбыз бар деп сурашат. Биз ансыз деле бир элбиз. Муну ар тараптан көрөбүз. Муну позитивдүүлүктө да, негативдүүлүктө да көрүп жатабыз. Мисалы Туркияда да, бул жерде да адамдар айлана чөйрөнү таза сактабагандыгы, таштанды ыргыткандыгы, табиятты булгоо бул орток тараптарыбыз. Ал эми меймандостук, конокту сүйүү деген бул эки жактан тең окшош. Аябай көп деле айырмачылык көрбөйм. Кыргыздардын Анадолу түрктөрүнө караганда камырабастыгын көрөм. Стресс болбойт, шашпайт экен. Бул жерде баардык нерсе жайбаракат жүрүүдө. Буга көнүү мен үчүн кыйын болду. Бул жакта кафелерде жарым саат тамак күтүп отурат экенсиң. Ал эми Туркияда жарым саатта тамагыңды жеп чыгып кетесиң. Жалпысынан кыргыз калкы жакшы. Кыргызстанга келелектен мурун эле таанычумун. Оюнда эмне ойлоп атса түз эле сүйлөгөн, жоомарт, калпы жок, дурус адамдар. Булар жакшы өзгөчөлүктөр албетте. Türkümüzün ortak tarafı. Aynıyız. Bu olumlu güzel bir şey. 100 жыл бою бизден узак калган түрк бир туугандардын жакындыгы акыркы жылдары өзгөчө достук, боордоштук мамилелер өнүгүп жаткандыгына күбөбүз. Бул негизде түрк дүйнөсү деп күйгөн инсандар эки өлкөдө тең арбын. Андыктан ар бир тармакта ушундай күжүрмөндүктү сөзү менен эмес, иши менен көрсөтүп, ийгиликтерди жарата беришсин демекчибиз. Клара Кудайбергенова, Бишкек, Кыргызстан.